угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Арахан Кимзамбаевичке ээрендедим эле. Жанагы сиз жакшы эле сүйлөп атасыз. 386 миллионду жанагы желип кеткени, ичилип кеткени билип атасыз. Анан ошону кыргыз эле төлөтпөйлү, ошону ким жеди, ким алды, таап төлөтүп койсоңуз жакшы болот эле да. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Мен ошону таап, ошолорду кустурбаш үчүн Мадумаровду ошол жогорку кеңешке киргизбей атпайбы. Биз бүтүн Кыргызстан уткан сайын кайра мыйзам бузуулар менен өткөн жерден өтпөдү деп ошол трибунага жеткирбей атпайбы. Өткөндө эле ошол Нурлан мырза менен ошол жерде биз сөз кылганбыз, парламенттик комиссиялардан майнап чыгабы деген темада. Мына 1 саат сүйлөшкөнбүз. Комиссиялардан майнап чыкпайт деп мен ошол жерде айттым эле, кесе айттым эле. Бирок ошондо да жакпайт да, мына кесе айткан киши жакпайт да. Майнап чыкпайт. Мына канча ай болду ошондон бери? Январь өттү, февраль, март, апрель. Мына 4-нчү ай кетип баратат. Жогорку кеңештин комиссиясынын иши бүтө элек. Жыйынтыгын жарыя кыла элек, туурабы? Ошол эки буу казандын жарылгандыгы эмне үчүн жарылды деген сөздүн үстүнөн жогорку кеңеш комиссия түзгөн дагы 4 айдан бери комиссия иштеп бүтпөй атат да. Эмне үчүн жарылды деген сөзгө жооп таппай атат. Анын ичинде баягы тийиштүү кишилерди ал жака бул жака баягы момундай базарларда шарик ойнотот го, жана эмнеге катып алып, кесенин ичине катып алып, мындабы, андабы деп ойнотот атат. Мына сиз айтып аткан жанагы эмне дагы Сарпашевдин мезгилинде бир учурда Кытайдын жарандарынан 600 канчасы кыргыз паспорту менен колго түшкөн Дубайда. Сарпашев бир дагы жооп тарткан жок. Андан сырткары канча миң аттестат туура эмес басылган Грейстен. Сарпашев эч кандай жоопкерчилик тартылган жок. Себеби эмнеге? Өзүнүн кезинде КСДПнын өтүшүнө өтө чоң салым кошкон азамат да. Аны дагы ал жака алып барып, бул жака алып барып, ордун алмаштырып туруп, анан бир кесени коюп койду, кыргыздар таап алгыла деди. Мына жерде десек, ачсак эч нерсе жок да, Сарпашевдин жытында калган эмес ал жерде. Азыр дагы мына ошондой оюн жүрөт азыр мына. Мына Атамбаевдин жанагы коррупцияга малынган кишилер ушулар экен деп жарыялады. Эч кандай чара жок. Чара колдонбойт. Качпасаң мен күнөөлүү эмесмин деп, ары кетти, бери кетти, бул жака кетти деп туруп таап ал дейт. Анан жогорку кеңеш бир кесени таба коет, ача коет, ал жерде эч кимдин жыты да жок. Эми биз бири-бирибизди алдап жүрүп, маскарабыз чыгып бүттү. Ошон үчүн айттым мен, ар кандай ишти аман эсен жакшылап жаап коем десең, жогорку кеңештин комиссиясын түз, созуп жүрө бер. Элди алаксыт. Элди алаксыт дагы эч нерсе кылба. Анан ортосунан бир баягы Ош базарын күйгүзүп кой. Элдин баары баягы Бишкек жылуулук борбору бул жакта калды дагы, Ош базарынын күйгөнү менен чуулдап жатып калды да. Эмнеге күйдү экен деп. Дагы бир суроо бар экен, урматтуу телекөрүүчү. Сиздерден суранчы, өзүңүздөрдү тааныштырып суроо берсеңиздер. Баягы суроонун аягында мен айтайын, эгер мен ошол жерде болсом, иншаллах Кудай буйрса, эртеге кечпей биз барабыз. Сиз айткан сурооңузга ошол жерде мен жообун берем, аман болсом.